Assalomu alaykum, urmattu Eldor Daliyev YouTube kanalının körmandары, bilimge kızıkkan bardık jarandar. Bugünkü video bardığınız üçün kızıktуу jana paydalуу bolot. Siz anglis tilin үйрөнүүнү пландап жатасызбы? Anglis tilin boş убагыңызда, каалаган убагыңызда, акысыз тартипте үйрөнүүнү каалайсызбы? Анда bugün sizge bir programmаны kеңири колдонууну, кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, бардыгын ирэти менен түшүндүрүп беребиз. Бул суроолор комментарийге абдан көп түштү бизге. Кантип чет тилдерин мыкты деңгээлде өзүбүз бош убакытта акыс тартипте үйрөнсөк болот деген. Албетте бул үчүн сизде дагы алфавитти жакшы билишиңиз керек. Бүгүнкү программабыз бул жакшы көңүл буруңуз. Бул Kayık programması bolup саналат. Мына акысыз программа, азыркы учурда көрсөңүз керек. Көп социалдык тармактарда рекламасы чыгып жатат. Негизинен жакшы программа экен, мен колдонуп көрдүм. Муну азыр кантип көчүрүү боюнча маалымат берейик. Play Marketке киресиз. Албетте интернетиңиз күйүк болсун. Play Marketке кирип, поиск деген жерге жогоруда мына турат. Cake деп жазасыз. Же болбосо Cake английский язык деп жазасыз. Ушул программа чыгат. Мына белгисин көрдүңүзбү? Андан кийин ушул программаны установить кыласыз. Бул жерде сизде установить деген кнопка чыгат. Бизде азыр открыть. Себеби биз установка кылганбыз. Установка кылганыңыздан кийин телефонуңузга түшөт. Эгерде установка кыла албасаңыз, керексиз нерселерди телефондон өчүрүңүз. Ошол учурда установка болот. Мына бул жерде маалыматтар берилген. Азыр мен интернетимди күйгүзгөн жок, ошондуктан чыкпай атат. Бирок көчүргөнбүз. Азыр бул программаны эми колдонууну үйрөнөбүз. Мына Cake программасы көчүрүлдү. Ушул программага киребиз. Мына кирген учурда сизде мындай акыны ачылбайт. Сизде башкача акыны ачылат. Siz регистрациядан өтүңүз дейт. Регистрация учурунда регистрация через Facebook, регистрация через Google деп чыгат. Сиз кайсы бирин тандасаңыз, ошол аркылуу регистрациядан өтүп кетесиз. Google'да да тандасаңыз болот. Ошол аккаунтуңуз аркылуу кирип, Google аккаунт колдонууну баштайсыз. Регистрация абдан оңой. Андан кийин бул жерде маалымат берет. Профиль мына мисалы. Маалымат берилет бул жерде. Bir күнгө мына 10 минутадан пайдаланууну сунуштайт. Алгач подписка бөлүмүндө мына башка платформаларды сунуштайт жазылуу үчүн. Жогоруда маалыматтар берилген. Мына кантип колдонуу боюнча мына ушул жерде жазылган. Көрдүңүзбү? Бир жолу басабыз, мына бош убагыңызды текшерип чыксаңыз болот. Мына 5 шаг. Обязательно смотрите видео с лексикой на сегодня. Биринчи кадам. Старайтесь угадать, какого слова не хватает. Экинчи кадам. Учитесь понимать английский на слух с помощью режима автоповтора. Үчүнчү кадам. Говорите и получайте А. И бешинчи кадам. Проверяйте свои знания. 5 кадам аткарылат негизи. Бул абдан кызыктуу жана абдан оңой. Мен азыр көрсөтөм сизге бардыгын толук. Эми бул жерде сизге өзү сунуштайт кандай сабактарды колдонууну. Эң негизги баштоодон мурда speak деген бөлүмгө кириңиз. Мына speak деген бөлүм чыгат астында. Сүйлөө деген маанини билдирет. Бул жерде биз категорияда все дегенди тандап кое бериңиз. Все. Мына 25 курс чыкты. Каалаганыңызды тандап баштай бересиз. Мисалы, английские фразы для начинающих. Азыр бир курсту тандайбыз. Ошол жерден курс английского языка. Ошону тандап азыр өтөбүз курстан. Прослушать выпуск дегенди басабыз. Угабыз. Угуу менен аткаруу менен абдан оңой. Бул жерде сүйлөйт.
дагы бир жолу кайтарат жана астында орус тилинде переводу дагы бар. Андан кийин бул жерде жооп дагы кайтарылат. Сиз бул учурда угуп, көрүп, сүйлөп дагы англис тилин үйрөнө аласыз. Кайранан дагы угуп көрсөңүз болот бул жерде. Азыр микрофон колдонгондугубуз үчүн сизге угулбосу мүмкүн, ошондуктан мына бир жолу слушать баскан учуруңузда бул жерде сүйлөөнү баштайт жана астында орус тилинде переводу дагы бар, котормосу. Угуп, көрүп, англис тилин үйрөнүүгө сизде шык мотивация пайда болот. Андан кийин кеңири колдонууну баштайсыз. Көрдүңүзбү? Сиз дагы бул жерде сүйлөшүңүз мүмкүн, говорить деген кнопканы басып. Андан кийин бул жерде биринчи кадам как дела, мына можно узнать как вас зовут. Ар биринде сүйлөө жана көрсөтүү боюнча сабактары бар. Экинчисине басабыз мисалы. Көрдүңүзбү мына? Can I get your name деп азыр сүйлөдү. Можно узнать как вас зовут. Дагы бир жолу. Can I get your name? Бул жерде жооп берди. It's Max. Max деп. Муну сиз угасыз. Сиздин телефонуңузда угулат. Бул абдан кызыктуу болот. Мына көрдүңүзбү? Кайсы биринин ушулардын бардыгын иретүү менен аяктайсыз. Абдан кызыктуу. Кийинки кадамга өтүп колдоно бересиз. Ал эми астында карасаңыз, сиз канча убакыт бул платформаны колдондуңуз. Убагы дагы чыгып турат. Бул абдан кызыктуу. Андан кийин калган мына платформаларды дагы тандап үйрөнүүнү баштасаңыз болот. Канча выпуск бар, канча сабак бар, мына бардыгы түшүрүлгөн. Кийин мына первые шаги, новичок, средний уровень, продвинутый уровень буларды тандап кеңири колдонсоңуз болот. Мисалы, новости сегодня. Ошону тандайбыз. Прослушать выпуск. Дагы бир жолу мен көрсөттүм мына. Бул жерде сүйлөп жатат азыр. Астында переводу. Дагы маалымат берилди. Кийин бул жерде жооп берилет. Көрдүңүзбү? Алгач, мисалы, сизге татаал болуусу мүмкүн, себеби жаңы көчүрдүңүз бул программаны. Бирок 1-2 күн колдонгондон кийин сизге мындай угуу, сүйлөө чеберчилигиңиз дагы жогорулайт. Сүйлөөнү баштайсыз, кайталайсыз. Бул маалыматтар дагы мисалы жазып коюңуз дептериңизге. Мына бул жерде маалымат чыкты. Дагы 5 мүнөт колдонуңуз, программаны жакшы натыйжаларга жетесиз деген маалымат чыкты. Кантип колдонуу эми биз өзүңүздүн колуңузда. Биз сиздерге сунуштайбыз. Бул Cake программасын телефонуңузга установка кылып алыңыз жана мунун натыйжасында бош убагыңызда колдонуңуз. Мисалы, кимге цитаталар керек болсо, цитатага басып прослушать выпуск. Дагы бир жолу мына. Нет ничего невозможного. Nothing is impossible. The word itself says I'm impossible. В самом этом слове заключена возможность. Мына көрдүңүзбү? Дагы бир кошумча мына ушул жерден дагы цитаталарды алып колдонсоңуз болот. Орусча, англисчесин билип алсаңыз, сизге дагы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Бул сөздү актриса Одри Хепберн айткан экен. Мисалы, бул цитатаны өзүңүз социалдык баракчаларыңызда дагы колдонсоңуз болот. Көрүшүңүз мүмкүн. Эми биз сиздерге мына мүмкүнчүлүктөрүн айттык. Астында повторение бөлүмү бар. Буга дагы кирип текшерип көрөсүз. Кайталайсыз. Поиск бөлүмү аркылуу изилдеп тапсаңыз болот. Кандай сабактар керек. Ал эми главный бөлүмү бул негизги бет аркылуу маалыматтар алынат дагы. Эгерде сизге жаңы маалыматтар келсе, ушул жерде мына уведомление болуп келет. Кабар болуп, ошол жерден ачып, көрүп, колдонсоңуз болот.
Азыр биз бул сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Менин оюмча бул сабак көп убакытка созулуп кетти. Эгерде бул видео бардыгыңыз үчүн пайдалуу болгон болсо, биз абдан кубанычтабыз. Бул программаны көчүрүп алып, колдонууну баштаңыз. Албетте жакшы аракет кылсаңыз натыйжага жетесиз. Албетте бул сиздин өзүңүздүн колуңузда. Досторуңуздарга дагы сунуштаңыз. Ким англис тилин үйрөнүүнү каалаган болсо, алар дагы бош убагында колдонуп үйрөнүшсүн. Андан кийин англис тилин үйрөнүү боюнча курстар дагы бар. Мүмкүнчүлүк болсо аларга дагы жазылып, кошумча үйрөнүп алсаңыз болот. Бул сиздин өзүңүздүн тандооңуз. Урматтуу достор, эгерде бул видео аз гана пайдасын тийгизген болсо, биз абдан кубанычтабыз. Видео лайк басып, досторуңуз менен бөлүшүңүз. Видео жакпаган болсо, дизлайк басыңыз. Комментарийге кандай видеолорду күтүп жатасыз? Жазып коюңуз, биз албетте жооп кайтарабыз. Барыңыздарга ийгилик. Кийинки видео сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламат жүрүңүздөр. Урматтоо менен Элдор Далиев.